Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү, урматтуу жалпы жумурай журт, бүгүнкү күндө өзүңүздөргө көпчүлүккө бардыгыңыздарга белгилүү болгондой, президентибиздин жарлыгы менен ушу Борбор калабыз Бишкекте улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу деген чоң форум өттү. Ал форумга ар бир областтан, райондон өкүлдөр келген. Ошонун арасында Ысык Көл областынан дагы докладчы катарында ушу Айдиева Эльмира эжекебиз келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Эжеке, ушу биздин борбордук телеканалга дагы кош келипсиз. Азыр ушул президентибиздин жарлыгы менен ушул улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу форумунун өтүшү боюнча кичине түшүндүрмө берип кетсеңиз. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Президенттин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жарлыгы өз убагында чыкты деп ойлойм. Улуумун, ортомун, кичүүмүн көпчүлүк адамдар биз иш чара өткөрүп атканда сурап атышат, бул уңгу жол деген эмне депчи. Анан мен көпчүлүгүнө улуулар баскан уңгу жол кайрылып кайра келдиби, адашпай жолуң тапкын деп жараткан өзү бердиби деген суроо көпчүлүктүн жүрөгүндө уюп турат деп ойлойм. Анткени кыргыз эли алымыздактан эле өзүнүн жазылбаган мыйзамдары менен жашап, бүгүнкү кылымга ушул күнгө жетти да. Ал эми жазылбаган мыйзамдары уңгу жолдун негизги өзөгүн түзгөн кыргыздын улуттук баалуулуктары болот. Мен 2025 жылы да көп иш чараларга катышып, Сулайман Кайыпов агайыбыз профессор ошо уңгу жолду жазгандардын бири Сүйүнбек Касманбетов агайлар менен конференцияларга катыштым да, анан ошондо уңгу жолду окуп чыгууга мага мүмкүнчүлүк болду да. Ошондо мен түшүндүм уңгу жолдун негизги өзөгүн кыргыздын улуттук баалуулуктары түзөрүн. Ал эми кыргыздын улуттук баалуулуктарына болсо кыргыздын каада салты, нарк насили, манас, семетей, сейтек эпостору, тарбиялык мааниси зор макал лакаптары, учкул сөздөрү, кыргыздын улуттук буюмдары, кийимдери, тамак аштары, оюндары ушулардын баары кирет да. Кыргыз жери, кыргыз тили дегендейчи. Анан эми ушул уңгу жолу өтө маанилүү убакта чыкты. Анткени биз бир туруп Батышты, бир туруп Американы туурап, бир туруп Сингапурду сүйлөп, бир туруп Швейцарияны сүйлөп калган кезде өзүбүздүн уңгу жолубузга кайталы деген мааниде бул жарлык чыкты. Эми ошол жарлыкты биз кандай кылып жайылта алабыз, ишке ашыра алабыз деген максатта Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен райондук аралык масштабта, андан кийин областтык масштабта, анан эми республикалык деңгээлде форумдар өттү. Биздин Ысык Көл районунда 11 февраль күнү өттү да. Ошол жерде 100гө жакын адам катышып, ичинен 5-өбүздүн сунуштарыбызды кол көтөрүп, добушка коюп шайлап облуска өткөрүштү. Андан кийин облустан бир 40-50гө жакын адам катышып, ал жерден дагы сунуштар айтылды, ой пикирлер айтылды. Ошол жерде 5-өбүздүн сунуштарыбыз дагы жактырылып, добушка коюп республикалык форумга өттүк. Анан кечээ ошо Ысык Көл областынан 5 адам келдик. Бирок ошол 5 адам өздөрүнчө кеңешип төртөө анан мени докладчыга сунушташыптыр да. Анан менин сунуштарым мындай элге эң пайдалуу сунуш катары ойлошту дагы. Анан бирок мен алардын дагы маанилүү деген сунуштарынан кошуп айтканга бир аз мүмкүнчүлүк болду. Бул форум башталардын алдында мен суроо бердим да, бул катардагы эле майда жыйын эмес да, бул президенттин жарлыгын жайылтуу максатындагы форум болуп аткандан кийин ар бир катышуучуга, айрыкча докладчыга бир областтын 5 адамдын оюн түшүндүрө тургандай 10 мүнөттөн берсеңиздер болобу десем, жок, ар бир адамга 5 мүнөттөн деди. 7 областтан 7 докладчы, анан шаарлардын докладчылары катышты. Андан кийин интеллигенция өкүлдөрү, мисалы театрды боюнча жетектеген бир жаш жигит катышты, кино тармагындагылардан жетектегендерден катышты, кол өнөрчүлүк тармагын жетектегендерден катышты. Мындай ушундай бир жетекчилер катышып, ар бири 5 мүнөттөн чыгып сөз сүйлөдүк. Бирок мен ошол 5 мүнөттүн ичинде камтыганга аракет кылдым да сунуштарды. Мисалы үчүн эмнени сунуштадыңыз?
Мисалы, менин эң биринчи сунушум биздин депутаттарыбыз ушул жөнүндө закон жазып, кабыл алып бизди колдоп берсе, кыргыздын улуттук баалуулуктары деген сабактарды киргизели. Биринчи сунуш. Анткени уңгу жолдун өзөгүн баалуулуктар түзүп жатат деп мен жогоруда айтып өтпөдүмбү? Экинчиден, кыргыздын улуттук баалуулуктары деген китептерди жазалы, жаратман бололу деп. Мен кыргыздын улуттук баалуулуктары деген китепти жаздым, бирок бул көптөгөн жылдар бою улуу муундагы аталардан, апалардан уккан уламыштарды ырсактарына түшүрүп жазып жүргөмүн да. Ошонун жыйынтыгы китеп пайда болду. Бирок аябай кыйын китеп жазып салдым дегенден алысмын. Бирок эл ичи өнөргенчи дейт го, ошондой адамдардын аракет кылып, жаратман болуп, ушундай китептерди чыгарса деген таризде айттым да. Андан кийин этнографиялык билим берүү борборлорун куралы дедим да, мондай. Мисалы, биринчи Чолпон Ата шаарында курулса, андан кийин бизде 44 райондун борборуна 31 шаар бар Кыргызстанда, ошонун баарына ушундай курулса, бул жерде мисалы биринчи этажында, биринчи кабатында 300 же 500 кишилик концертный зал, заманбап сахналары болот. Экинчи кабатында комузду чапкан аталарыбыздын саны азайып баратат. Ошол аталарыбызды жумушка алып, жаштарга комуз чапканды үйрөткөн класстар болот. Уусчу апаларыбызды жумушка алабыз дагы, кыз келиндерге уусчулукту үйрөтөт. Манасчылардын, дастанчылардын, ырчы бийчилердин, күүчүлөрдүн класстары болот. Эң негизгиси театр классы болот. Анан мен түз эфирге чакырышканда, эже эмнеге театр классы дейт да. Бул долбоорго 7 жаштан 70 жаштагы каалоочулардын баары катыша алат, биринчиден. Экинчиден, мисалы Манастын уулу Семетей деген элдик чыгарманы чакан сценарий кылып жазганда 7 жаштагы небере менен 70 жаштагы чоң ата катыша алат. Ошол 7 жаштагы бала Манас деген ким болгон, кыргыз деген кандай болгон, ошол патриоттулук менен тарбияланып, кыргыз тили менен сугарылып чоңоет. Дагы бир вариант, мисалы Жаңыл мырза Кыз сайкал деген сыяктуу чакан сценарийлерди жазсак, 7 жаштагы небере менен 70 жаштагы тайене ойношу мүмкүн да. Ошондо дагы патриот кыздарыбыз чыгат, баатыр кыздарыбыз чыгат деген ойдобуз да. Анан 3-чү кабатында болсо конок үйлөр болот. Бул долбоор өкмөттөн акча сурап отурбайт да. Ошол 3-чү кабатындагы конок үйлөр жөн күндөрү акча табат. Киргизип, элдерди киргизип акча табат. Ал эми бир жылда 2 жолу кароо сынак өткөрсөк, 7 дубан боюнча, кийин Кудайым буйруса СНГ боюнча, Орто Азия боюнча кароо сынактарды өткөрөбүз да. Биздин кароо сынактар 5 күнгө созулушу мүмкүн. Манасчы, дастанчылардын биринчи күнү, экинчи күнү ошол ууздардын кароо сынагы, бийчилердин, күүчүлөрдүн, анан ошо театр классынын деп 5 күнгө созулушу мүмкүн. Ошол алыскы региондордон келген конкурсанттар ушул жерге 5 күн бекер жатышы керек. Анан бир маал эртең мененки жеңил тамагын бекер беришибиз керек. Эмне себептен бир эле маал ошончолук эмгек менен ошол жака бараткандан кийин баардыгын тең, мисалы үчүн бир жылда 1-2 жолу өтөт деп атпайсызбы? Бул жайды жайлай иштеп турган, өзүнө дагы чоң киреше алып келе турган жатаканасы да болот экен да. Ошол барган убактарда ошо 1-2 күндө ашып кетсе канча, бир 100 киши дейли, же 200 киши. 200 киши келиши мүмкүн. 200 киши. Ошонун баардыгын тең, мисалы үчүн 3 маал тамагы менен деле камтып койсо болот да. Ошончо барган. Бул менин эми баягы биринчи аруу тилегим да. Бул салынса, ишке ашып кетсе, менин деле ошондой тилегим бар. Колумдан келсе 3 маал тамак ашын берип, ал жерде сыйлык бере турган дагы фонд болуш керек да. Биринчи, экинчи, үчүнчү орун деген ар бир катыша турган номинантка сыйлыктар, ошол акчалары да ошол жактан каралат да. Эгер адегенде башында жакшы киреше булагы түшпөй аткан болсо, жергиликтүү бийлик тараптан, жогорку бийлик тараптан колдоо көрсөтүлсө, баарын эле бергим келет. Буйрса. Мисалы үчүн ошону эң биринчи ушул жакка келип сунуштап атасызбы, же ошол көл жергесинде дагы ошол жакта бийлик өкүлдөрүнө сунуштадыңыз беле? Ушундай кылсак болот деп. Бул долбоор жазылганы 10 жылдан ашты. Мен бир жылдары
Сен өзүң билсең керек, кырсыктап белим сындырып алган жылдары чыгармачылык иш сапары менен Турцияга чейин баргам, корсет кийип алып. Ушул долбоордун алкагында баргам. Спонсор же инвестор табылып калар деген аруу тилек менен бардым. Бирок Стамбул шаарынын мэриясында иштеген вандык кыргыздар келди. 2 жигит, 2 айым келди. Мен кыргызча, орусча, түркчө, англисче переводу менен алып баргам. Жазылган. Анан аларга аябай жактырышты. Сизлер менен кабарлашабыз деди. Андан пандемия башталып кетти. Анан байланыш үзүлүп калды. Анан мен ойлойм, ар бир нерсенин убак сааты чыкканда ишке ашат депчи. Дагы бир жолу конференцияда Сулайман Кайыпов агайыбыз айтты да, китебимди көрдү, ушуларды көрдү. Анан кызым, жараткандан сага ушул идеялар салынып атат да деди. Бул салынган идея жөн калбайт деди. Буга сенин аракетиң гана керек. Анан ушул сени аракет кылып, ушуну ишке ашырат деп салып атат да деди. Ошондон бери кайра аябай мындай чуркаган аракет кылып калдым. Бул балким менин миссиямдыр депчи. Бүгүнкү сунушта кандай кабыл алды деп ойлойсуз? Ошол менин сунуштарымдын эң маанилүүсү ушул. Анан жанакы сабактарда киргизели деп атпаймынбы? Менин сунуштарымдын баарын жакшы кабыл алышты. Андан кийин көп телеканалдар келишип, ошол бүт сиздин сунуштарыңыз абдан орундуу болду деп анан баары интервью алып калышты. Анан эми кагаз түрүндө дагы бергиле деди. Мен докладымды ушул сүрөттөрдүн баарын бир папкага чогултуп, Кыргыздын улуттук баалыктары деген китебимди кошуп туруп, президиумда отурган чоңдорго бердим. Негизи Манас атадан баягы тил боюнча ошол Манас атадын уулдары ким, ушунун баардыгын тең негизи китептерде жазылып келген да, баардыгы теңчи. Балдарга окутулуп келатат. Анан биздин жаштарыбыз ал жөнүндө деле билет, баардыгы тең билип калган. Бирок дагы кандай башкача мааниде жеткирсе болот да, мындай баардыгына тең. Ошол сиз айткан шырдакты балдар билет, оюларды билет. Азыркы кийинки жаштар мисалы үчүн патриоттуу болушуп, көбүнчө мындай мурда мындай тойлордо деле мындай башкача жанакы Европа стилинде кийинип келсе, азыр кадимки кыргыз кийими менен барып калышты да. Туура. Ал жактарда дагы ошондой эле майрамдарда ушундай жүргөндөргө, конокторго барганда ушундай сонун болгон чапандарды кийип барып калды. Анын баардыгы тең эле патриоттуулукка жатат да. Анын баары патриоттуулукка жатат, бирок ошону күнүмкү адатка айландырыш керек болуп атат да. Мисалы, тойго эле же болбосо иш-чарага эле кийбей, ар дайым кийип калгандай болушубуз керек. Сен айтып калдың, эми формалар боюнча дагы мен көчө сунуштарды сунуштадым. Мынакей мондай мектеп окуучулары үчүн, анан студенттер, анан офистик кызматкерлер үчүн деген. Мектеп окуучулардыкы бул, офисник кызматкерлер жана студенттердики бул. Ушуну дагы жакшы кабыл алышты. Мына ушуну дагы депутаттарыбыз закон кабыл алып, колдоп беришсе, анан ушуну ишке ашырат элек деп ойлойм. Кечээ форумда ушуну да жакшы кабыл. Бул мага да жакты, чынында эле. Мектеп окуучуларды балдардыкы, кыздардыкы болуп бөлүнөт экен. Бирок мунун да экинчи жагы бар да. Ар бир үй бүлө мисалы үчүн муну сатып алыш керек. Бирок ал сатып алгандан кийин бул кичинекей балдар ойнойт. Анан батпай калат, кичинекей болуп калат. Анын баардыгы тең акча каражатына келип такалат. Ал жагын кантип чечтиңиз? Туура да, түбөлүктө эч нерсе жок. Азыр деле жыл сайын форма алып берип атышат ата-энелерчи. Ага деле күбөбүз. Кээ бир балдар тез өсөт экен. Жаңы жылга чейинки күзүндө алып берген кийимдери жаңы жылга чейин батпай калып, жаңы жылдан кийин кайра алып берип атышат. Азыр кээ бир кымбат эле акчага сатып берген ушундай кийимдерди, мектептин кийимдерин, азыр кийип жүргөн кийимдерди, алардын арасынан деле мындай качество жагынан, сапаты жагынан кээ бирөөлөр начар болуп, бат жыртылып калып атат. Кээ бир балдар өздөрү тентек болуп, бат жыртып алып атышат. Аларды деле жаңыртып кайра сатып берип атышат да. Сатып берип атышат. Бирок бул мисалы үчүн азыркы балдар кийип жүргөн кийимдер жума сайын булгап келишет. Жуманын аягында оңдоп, жууп, тазалап кайра кийгизишип атат да. Ал эч нерсе болбойт. Бирок мындай өзүнүн баасы да кымбат.
кайдимки кийизден же болбосо кандай пахтадан жасалган буларды келип жууп оңдоп киргенде эле кичинекей болуп калат же болбосо тартылып кетет. Ошондой маселелер бар да. Мындай да болушу мүмкүн. Мисалы менин үстүмдө кийип турган хыбы деп коебуз го. Хыбы. Сыртындагы материалы хыбы, ичинде салынганы кебес, шырылган. Муну машинкага пат-пат эле жууй берем, эчтеке болбойт. Анан бул күн ысыкта салкын, күн суукта жылуу. Синтетикасы жок. Эми ал жагын дагы караштырып көрүш керек экен, ал жагын дагы ойлонуш деп. Дагы кийинки сунуштарыңыз? Анан могу уңгу жолдо жазылган кыргыз тили деп атпайбызбы? Кыргыз тили боюнча Мелис Мураталиев агайыбыз биздин көлгө февраль айында жыйын өткөрүп барды. Анан жыйын бүткөндөн кийин көп адамдарга сурооңор болсо бергиле деди. Көп адамдар суроо берди. Аягында мен да суроо бердим. Биздин Чолпон Ата шаарында Барашек деген ресторан, магазиндер бар. Ошолордун аттарын Ысыкөл, Чолпон Ата деп өзгөртсө болобу десем, кыргыз патенттен менен патенттеп алган нерселерди биз алыбыз жетпейт экен деди. Ошондо мен түшүндүм да, бүт шаарлардагы көрнөк жарнактарды англисче илинип турат, корейче, кытайча, түркчө, орусчасын го биз түшүнөбүз. Анан башка тилдегилер жазылып турса, эмне жөнүндө сөз экенин деле биз түшүнбөй эле карап өтүп атпайбызбы? Ошондон улам кыргыз патентте түркчө деле жазылса, англисче деле жазылса, корейче деле жазылса, патент берип аткан турбайбы? Ошон үчүн кыргыз тилине которо өзгөртө албай атышкан турбайбы деген ой кетти дагы. Анан менгече сунуштаган сунушум кыргыз тилин жана мамлекеттик тил комиссиясынын ордун кыргыз патенттен жогору коелу деген сунушту айттым. Кыргыз патент кыргыз тилинин, кыргыз тил комиссиясынын буту колун байлап коюптур. Ошон үчүн көрнөк жарнактар өзгөрбөй турат да. Ошол сунушту да аябай жакшылап колдошту. Андан кийин дагы бир кыргыз тили боюнча анан жаңы төрөлгөн ымыркайлардын аттары кыргызча эмес, көбүнчө арабча коюлуп баштабадыбы? Азыр көбүнчө баарыбыз күбөбүз го. Бирок бул жерде демократияга дагы туура келбей калышы мүмкүн деген оюм бар. Анткени кечээ форумдан кийин үйгө барып кызым экөөбүз талкуу жасасак, мама мен сиз кечээ сүйлөгөндөрүңүздүн баарына кошулам, бирок мен кыйналып, кысталып, төрөп жарыкка алып келген баламдын атын өзүм каалагандай коем да дейт да. Макул, каалаганыңдай кой. Анан бирок кыргыз болуп кетип, кыргыз боюнча калалы деген ой да бул жерде дедим. Ошондо кээ бир өлкөлөрдө бар экен да. Кайсы мамлекет экенин унутуп калдым. Төрөт үйлөрүндө ЗАГСы жазган, метрика жазган жерлерде кыз баланын, уул баланын аттары алфавит боюнча илинип турат экен. Бул закондуу түрдө экен. Ошол метрика ала турган жаштар ошол илинип турган тизмеден гана атты тандап кое алышат экен. Анан мен ошону көчө сунуш катары киргизсем абдан колдошту да, туура деп. Анан бул жерде мындай да, кыргыз тилин чансак, анан кыргыз ысымдарын таанысак, анан келечек кандай болот, кайда баратабыз? Мындай экен да, дүйнөдө 6000ге жакын тил болгон экен. Ошонун 3000ден ашыгы жоголуп кеткен экен тил. Биздин дагы бир канча миңи жоголоор алдында экен, коркунучта. Биздин кыргыз тили ошол коркунучтагы тилдердин арасында экен. Эми бул жөнүндө дагы башкача чоң маселелер бар да. Себеп дегенде биз баарылап күн менен түн теңелген майрам Норуз деп. Бул кыргыздар илгертеден майрамдаган. Себеп дегенде бул күн менен түн теңелген майрам деп баарлап майрамдашат. Бул деле Норуз деген бул деле башка тилден келген да. Негиз алсаңыздарчы. Ошондой эле биздин орус өлкөлөрүндө деле ушу Марат, Асанбай деген сыяктуу кыргызча аттар бар. Бирок орус улуттары да. Бизде деле Ильич же болсо дагы ушундай сыяктуу болгон
орусча аттар бар, же болбосо жана айткандай Жахангир, Мухаммед деген аттар деле башка жакта башка тилден. Эми мунун баары ар кимдин өзүнүн эрки болуш керек да. Ошо демократия деген бар да бизде. Ошол демократияга такап азыркы жаштардын көбү ошондой аттарды коюп атат деп ойлойм. Жана менин кызым айткандан кийин ошондой деп ойлоп калдым. А бирок түпкүлүгү кыргызча аттар коюлуп, кыргыз тили азыр коргоого эмес, колдонууга муктаж деп атпайбызбы кыргыз тилин? Ошо бара-бара ошол өз нугуна келет болуш керек деген аруу тилегим бар. Эми канча убакыт, канча кылымда болорун билбейм. Биз баарыбыз тең, мисалы үчүн таланттуу деп, мында талант бар деп айтабыз. Таланттуу инсан деп. Ошол сыяктуу башка көп мамлекетте дагы ушундай талант деген фестивалдар бар. Анын бардыгын тең баса белгилей берсек көп нерсе жатат да. Андан көрө ушул азыркы ушул форум жөнүндө дагы биздин көрүүчүлөрүбүзгө мындай баса белгилеп, дагы мындай кылсак болот деп ошо форумда атайын докладчы катары келгенден кийин дагы жакшылап түшүндүрмө берип койсоңуз. Ошол уңгу жолунда жазылган кыргыз жери тууралуу мен ушу УТРКнын былтыр биз элбиз деген передачасына да келгем да, чакырышып. Ошондо мен келген күнү уңгу жолунда кыргыз жери деген тема экен да. Ошондо ушул проектлерди алып келгем да. Мисалы Чолпон Атада сай бар, кире беришинде сайдын үстүндө мындай тоо турат. Бирок бул сүрөт ал тоо мындайынан турат да. Бөксө тоо. Ошол тоонун үстүндө Чолпон Атага тууралуу уламыш карыя менен кызынын жаткан сөөлөкөт бар деп айтышат да. Анан ошол тоону мисалы мындайынан деп атпаймынбы, могу жыгач боз үйлөр ошо тоонун үстүндө салынса, жыгач боз үйлөр. Ал эми моол болсо көлдүн этегине салынса, ошол сайдын этеги көлгө барат да. Бул долбоор. Анан канаттык жол менен балыкчы жагынан көтөрүлүп бияка чыгып, анан Каракол жагынан түшүп кетсе, Чолпон Ата этно турбазасы деп салынса деп сунуштадым да. Бул сунушту дагы көп жерге сунуштап жүрөм. Анан бул жерде шам шаркыт тамак аштын кереги жок. Мисалы бияка кыргыздын наны, майтокочу, каттамасы, ушундай борсогу, анан кыргыздын суусундуктары, жарма, максым, кымыз, ушуларды коюп туруп эле анан ушундай турбазаларды салып ишке ашыралы деп көчөдөгү ушуларды сунуштадым да. Бул этно турбазалар. Андан кийин дагы ушул кыргыз тили боюнча дагы көчө айттым. Мисалы Ысыкөл районунан чыккан атактуу инсандар бар, бирок менин да күнөөм бар, менин балдарым дагы, кичүү балдарым билбейт экен аны. Мисалы Иса Акунбаев ким десем билбейм дейт. Болот Миңжилкыев ким десем билбейм дейт менин кичүү балдарым. Ошондо ошол Григорьев айылы бар да, ошону Садыраки айылы деп, Григорьев капчыгайын Иса Акунбаев атындагы капчыгай деп, Григорьев шаркыратмасын Болот Миңжилкыев атындагы шаркыратма деп, ошол жерлерге, табличкаларга, ошол адамдардын өмүр баянын жана кыргыз элге, жерге кылып кеткен эмгектерин табличкаларга жазып илип койсок, бизден кийинки муундарга маалым болот эле. Көчө ушуну абдан колдошту. Анан дагы бир сунуштар бар. Кол өнөрчүлөр. Мисалы Чолпон Ата шаарында 2003 жылы түзүлгөн экен, биринчи мугалим деген чыгармадагыдай Дүйшөн деген агай бар экен. Исаков Дүйшөн деген. Ошол агай көркөм өнөр сүрөтчүлөрүнүн мектеп-интернатын түзгөн экен, жатак интернат. Ошол түзүлүп жаткан кезде биздин Ысыкөл районунда зам аким болуп иштеген Кайыкова Роза Жазыбаевна деген эжебиз иштеп жүргөн кез болчу. Абдан кыйын, жакшы эже да, андай иштин көзүн билгенчи. Ошол эже ошол мектепти ачканга түздөн түз жардам берген экен. Бирок эми Кыргызстан боюнча ошондой мектептен 6 бар деп Дүйшөн агай айтып атат. 6-нун эң эле баягы азыркы заманга туура келбеген 1963 жылы салынган Туп санаториянын барак зданиясынын бир жак башы экен. Жатак интернат болгонго туура келбейт экен, анткени дааратканалары сыртында экен, таланттуу балдардын жууна турган душ суулары жок экен. Ошол барак зданияны актап сырдап коюшуп, ошол жерде сүрөт тартышат экен. Анан эми ошол жерде
агайдын сунушунда мен айтып атам да азырчы. Ал киши да областтан өткөн да бияка келди көчө. Ошол жерге дейт агай, жакшы заманбап сүрөткана салып беришсе дейт, жатаканасы менен интернат болуп аткандан кийинчи ичинде даараткана, душ жууна турган баарын салып берсе, эң негизгиси галереясы менен салып берсе дейт. Чолпон Атада галерея жок дейт да. Анан ошол таланттуу балдардын сүрөттөрүн, көргөзмөлөрүн уюштуруп турат элек дейт. Ошондой салынып калса, ошонун бир бурчуна кол өнөрчүлөрдү дагы канатыбызга калкалап алат элек дейт. Анткени областтык форумга бир кол өнөрчү эже барды, райондон өтүп. Ал эженин көйгөйүн айта кетейин. Ал эже райондук, областтык, республикалык иш-чаралар өткөндө дейт, мисалы мага дейт да, кол өнөрчүсүз дейт. Анан колуңуздан жаралган буюм тайымдарын нукура кыргызча кийизден жасалган буюм тайыңыздарды алып келип калыңыз деп айтат дейт. Мен өз каражатым менен барам дейт. Барып көргөзөм, иш-чара бүтөт, кайра өз каражатым менен кетем дейт. Бүттү, андан кийин бизге көңүл бөлүнбөйт дейт. Дүйшөн агай айтып атат, ошондой бир мектеп интернаты салынып калса, ошонун бир бурчуна кол өнөрчүлөрдү дагы кошуп алып, ошол жерде оңгу жолду, баалуулуктарды жайылтуунун аянтчасын айлантат элек деп атат. Ушул сунушта мынакей боундай. Сиз бул биз тарапка ошол Чолпон Атадагы көп көйгөйлөр боюнча ошолорду да ала келген экенсиз да. Негизгиси бирок мунун баардыгы тең баягы коммерциялык иштерге да айланып калбайбы көбүнчөсү? Коммерциялык иштерге айланып калбашы да мүмкүн, бирок эми ал жерде айтып атышат да, мисалы жанагындай көргөзмөлөр уюштурганда, көргөзмөлөрдүн адегенде ачылышы болот экен. Андан кийин ошол тегеректе жайгашкан мектептин окуучулары класс менен окуучуларды алып келип бир сыйра көрсөтөт экен. Чет элдик жарандар да катыша алат экен. Анан таланттуу адамдардын таланттарын баалаган адамдар кымбат баага ошол жерде сатып кетсе болот экен. Ошондон алар аз да болсо акча табат экен. Мен бул сүрөтчүлөр жөнүндө, таланттуу адамдар жөнүндө мындан мурунураак да ойлонуп баштагам. Анткени биздин семьябыз менен акыркы 10-15 жылдар аралыгында мүмкүнчүлүгү чектелген жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө кайрымдуулук иштерин жасачубыз да. Анан бирок биз өзүбүз алып барып бербей эле жаңы кийимдерди ошондой иштерди өткөрүп аткан кишилерге берип ийчүбүз. Анан бир-эки жолу биздин бир эжек айтты, өзүң келип катышпайсыңбы? Элдикине караганда сенин берип ийген кийим-кечектериң жакшы экен, жаңы экен, этикеткасы менен турат. Анан бир-эки жолу катыштым. Анан ошол кездерде айтышты, кайрымдуулук фонд түзбөйсүзбү деп. Ал кезде мен ден соолугум жакшы болбой жүргөн кез болчу. Анан мен убактым жок. Ал үчүн жанагындай уставтарын жазыш керек, чуркаш керек, документациясын менен дагы жүгүрүш керек деп көңүл бөлбөй койгом. Анан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын арасында да ушундук таланттуулар бар да. Анан мен мындан 1-2 ай мурда бир долбоор жаздым, долбоор көрүп калдым. Маданият министрлигинен тапшырык деп чыкты. Ошого долбоор жаздым. Ошол мүмкүнчүлүгү мен Чолпон Ата шаардык аялдар кеңешинин мүчөсүмүн. Анан ошо аялдар кеңеши өткөрөбүз көпчүлүк иш-чаралардычы. Райондук аялдар кеңеши, шаардык аялдар кеңеши, Боз Териде жаңы маданият үйүн салынбадыбы, ошол жерге өткөрүп атабыз. Анан мен долбоор жаздым да, ошто бир музыкалык инструменттерди алалы. Анан ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды үйүнөн ташып келип, ошол коомго кошуп, ошол күнкү өтүп аткан иш-чарага кошулуп, кароо сынактарга таланттууларын чыгарып алып чыгалы деген ойдо жаздым. Эл нуру деген долбоор жазгам. Анан сиз деген катыша албайсыз, юридикалык жактар катышат, сиздин өзүңүздүн уюмуңуз болуш керек болчу дегенде өкүнүп калдым. Кап мындан 10 жыл мурда эле түз дегенде түзүп койбой депчи кайрымдуулук фондун. Анан мен кайрымдуулук фондун түзөйүн деп 1-2 ай мурун чуркадым. Кечөө дагы мен айтып өттүм ошондочу, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын арасынан таланттууларды суруп чыгып, коомго аралаштыралы деп долбоор жазып барган адамдарды
биз бардык да, мисалы мен бардым. 3-4 жолу артка кайтарган Минюстун кызматкерлери тескерисинче ошондой адамдарга жардам берип, өздөрү документтерин баарын бүтүрүп берсе жакшы болот эле, жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга бир жакшы иш-чараларды өткөрүп берет элек деп көчө сунуш кылдым да. Анткени биринчи жолу барганда бир кагазын көрсөттү, бул туура эмес. Кайра көлгө барып, кайра келип экинчи жолу барганда экинчи кагазын көрсөттү. Үчүнчү жолу келсем дагы туура эмес деди. Төртүнчү жолу келгенде башка ал жака тиешеси жок бир жигит айтты: "Эже, андан көрө юрист жалдаңызчы, 2 күн 3 күндө бүтүрүп берет" деп. Юристине да барып көрсөм 25 000 сурады. А мен айттым: "Азыр андай акчам жок" деп. Мындай канатым сынып кайра кеттим көлгө. Мен ошон үчүн көчө ушул форумда ушуну айттым. Ошондой анан Анын жыйынтыгы кандай болду, ошону айтып коюңуз. Дагы бирди айтып коеюнчу, мындай ал эмем калып калды. Жыйынтыгында эл жакшы кабыл алды. Арасында меники эле эмес, жакшы көйгөйлөр, жакшы суроолор дагы, жакшы сунуштар дагы айтылды. Бул форум биринчи эле жолу өтүп атат да. Бирок биринчи өтүп атса дагы жогорку деңгээлде өттү, жакшы уюштуруптур. Бир кичине мен кичине капа кылган нерсе, түшкү танапистен кийин кетпегиле, азыр боякка тамак аш даярдалды, фуршет даярдаптыр. Кетпеңиздер, бул жерде жалаң илимий интеллигенциянын өкүлдөрү келдиңиздер дегенде, кайра кирсек көпчүлүгү кетип калыптыр да. Мени ошол өкүндүрдү. Анан мындай карасам, айылдан, региондордон келгендер отурат, биздин Бишкек шаарынан келгендердин көбү кетип калыптыр. Мен жамандагым келбейт. Жөн гана ошол кичине чыдап отуруп коюшса болмок да ошол. Эми бул жакта көпчүлүк миллиондон ашык калк бар да. Шаарда жашагандын сырын өзүңүз жакшы түшүнөт болушуңуз керек. Ар бири шаарда жашаганга байланыштуу ар бири чуркап жумушун, оокатын кылышпаса дагы болбойт. Ошондуктан ар биринин шартын да туура түшүнүүгө туура келет. Сиздер болсо алыстан бери бирок ошонун баардыгын тең токтотуп коюп, ушу борбор калабызга келип, андан сырткары ушу биздин телеканалга чейин келип, ушул жалпы биздин көрүүчүлөргө бизде Instagram, Facebook, YouTube баракчалары аркылуу да көрүшүп турушат. Ошонун баардыгына ушул жөнүндө мындай жакшы түшүндүрмө берип, баардыгы ушул кыргызча болсо, кыргызча аталышта болсо деген жакшы сунушуңуз менен келиптирсиз. Эми биздин өйдө жакта өкүлдөр балким ушуну колдоп ишке ашып калар. Келечекте. Ошонун баардыгы тең ишке ашсын. Рахмат. Ийгилик болсун. Рахмат. Дагы ушундай форумдар болуп турса, ар дайым ошо, мисалы үчүн биринчи башталганда эле ошо 5 кишинин 5 арасынан сизди тандаган экен докладчы кылып. Ошол докладты ушул жакта келип окуп, анан ушундай сунуштарыңызды да айткан экенсиз. Бирок 5 минутта аз болуп калды деп таарынбаңыз. Биздин эфир аркылуу мындай жарым сааттан ашык маек берип, ондай деп биздин көпчүлүккө жеткирип алдыңыз. Аман эсен кайра ошол үйүңүзгө жетип алыңыз. Ошол жакта эл журттун баардыгына тең салам айтып барыңыз. Анан дагы эфирге ушундай келип туруңуз. Ден соолук каалайбыз сиздерге. Рахмат. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, Атайын Ысык Көл областынан келген, Чолпон Ата шаарынан келген Айдиева Элмира эжекебизге рахматыбызды айтабыз. Биз сиздер менен көрүшкөнгө чейин баарыңыздарга амандык тилейбиз. Аман болуңуздар.